Кытай мамлекети, анан Конфуций институту деп экиге бөлүнөт стипендиялык программалар. Анан Кытай тилин билип, келечекте көп жумуштарга орношсо болот. Кыргызстан үчүн Кытай эл республикасы менен болгон өз ара мамилени стратегиялык өнөштүктү кеңейтүү, чыңдоо жана бекемдөө башкы маселелерден болуп турат. Бүгүнкү репортажда биз маданий жана билим берүү тармагын алып, Кытай жана Кыргызстандын өлкөлөрүнүн арасында кандай жетишкендиктер болуп жатат кенен көрсөңүздөр болот. Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын кызматташтыгы дагы да бекемдеп, мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров Кытайга болгон мамлекеттик сапарында бир канча тармактар боюнча, анын ичинде билим берүү жана маданий багыттарын күчтөндүрүү үчүн да бир канча документтерге кол коюлду. Андан тышкары Пекин тил жана маданият университетине кыргыз улуу эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бюсту коюлуп, эки элдин маданий байланыштарын дагы да бекемдеди десек болот. Бул сапар менин оюнча боюнча эки өлкө, эки мамлекеттердин үчүн кызматташтык унаа үчүн жаңы багыт, жаңы стимул берем деп терең ишенем. Өзүңүз билгендей, Кытай биздин Кыргыз Республикасы үчүн маанилүү стратегия өнөктөр болуп саналат. Биздин Кытай менен терең бекем тарыхый, саясий, соода-экономикалык байланыштарыбыз бар. Кытай менен азыркы да көп жылдан бери Кытай Кыргызстандын эң ири соода жана инвестиция өнөктөш болуп калууда. Кытай эл республикасына алган университеттер менен ошо тыгыз иштеп атабыз. Биздин Кыргызстандын кыргыз тил үйрөнүп кызып аткан балдарга шарт түзүп атабыз, квоталарыбыз бар. Ошо биздин билим берүү министринин колу менен ошо Кытайга барып, Кытай тилин үйрөнүп кайра келсе болот. Шарттар бар. Кыргызстандагы бир канча университеттер Кытай эл республикасы менен тыгыз байланышта кызматташып, билим алуу жана Кытай тилин үйрөнүү боюнча атайын институттарды ачышкан. Кыргыз-Кытай институту Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин интенсивдүү жана динамикалуу өнүгүп жаткан түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бири болуп саналат. Институт Кытай тилин билген жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, синология, котормо таануу, лингвистика, филология, педагогика, экономика жана информатика сыяктуу ар тараптуу багыттары боюнча ири окуу жайлардын бири. Значит, мы сейчас готовим специалисты, которые уже на 4-м курсе, на 5-х курсах уже востребованы. Где они работают? Они работают в компаниях, они работают в заводах. У нас в Кыргызстане более 54 от маленького до крупных заводов китайских. Конечно, мы видим, что идет интерес подготовки специалистов, то есть эти специалисты все востребованы и трудоустраиваются. Институт Болон конвенциясынын жоболоруна ылайык атамекендик жана чет өлкөлүк алдыңкы окутуучулардын жана анын ичинде докторлордун, илимдердин кандидаттарын, профессорлордун жана доценттердин катышуусу менен кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырат. Институтта магистратурада окуп жатам. Мага бул жакты окуган аябай жакты. Мугалимдер шашпай, баарын түшүндүрөт жана колдойт. Ал эми Кытай өлкөсү менен биргеликте ачылган Конфуций институту 15 жылдан бери ийгиликтүү иштеп, 100 миңдеген студенттерге Кытай тилин жана маданиятын үйрөтүп, Кытайга барып иштөөсүнө же окуусуна чоң салым кошуп келишет. Учурда Бишкек, Каракол жана Нарын шаарларында жалпы 20 Конфуций класстары иштеп жатат. Биздин институт көптөгөн маданий иш-чараларды өткөрүп, студенттерге Кытайда билим алуу үчүн бюджеттик орундарга тапшырууга жардам берет. Кытайда билим алып келген студенттер Кыргызстан менен Кытайдын кызматташтыгын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, эки өлкө ортосундагы достук мамилелерди бекемдөөгө өз үлүшүн кошуп келе жатышат.
Кытай эл республикасынан атайын волонтерлор келип, кытай тилинен курстарда студенттерге жана окуучуларга тил үйрөтүшөт. Акыркы учурларда кытай тилин үйрөнүүгө кызыккан жаштар көп болгондуктан кошумча волонтерлор чакырылып иштеп жатышат. Бул институттун чыгымдарын баарын Кытай тараптан каржылайт жана жардам берет. Волонтерлорубуз Кытайдан жогорку квалификация мугалим болуп экзаменден өтүп келип, анан ушундай мектептерде, университеттерде сабак беришет. Окуучулар азыр айта кетсек 69 мектеп, 31 мектеп, 4 мектеп, 24 мектептер менен иштешебиз. Ушул мектептердин окуучулары көбүнчө аябай жакшы жетишкендиктерге жетишип, 4 деңгээл, 5 деңгээлди алып, ошол бакалаврга, 1-курска Кытайга барып окуп атышат. Атайын Кытайдан келип волонтер болуп иштеп жатам. Жумушум өзүмө аябай жагат. Кытай тилине кызыккан студенттер жана окуучулар аябай көп. Баары аракеттенип окушат жана Кытай тилин бат эле өздөштүрүп алышат. Бул жерде бир гана тил үйрөнбөстөн Кытайдын маданиятын да окуп, үйрөнүп, студенттер өздөрүнүн кругозорлорун кеңейтип, билимдүү болушат. Колледжден окугандыктан, анан ал жактан Кытайдын маданияты, тарыхы, андан тышкары жазуусу менен тааныштык. Анан кийин университетке тапшырдык, ал башка багытта, бирок азыр курстарда окуп жүрөбүз. Курс негизинен 3,5 айга созулат. Бир немени бүтүрсө болот, бир деңгээлде. Бул жерде азыр бул бөлмөдө Кытай улуттук аспабы деп койсок болот. Эмне жөн кандай айтылат? Аты Гужун. Ага, бул жакта дагы үйрөтүлөт. Лаушылар жобосо мугалимдери үйрөтүп беришет. Мындан тышкары, бул музыка аспаптарынан тышкары дагы каллиграфия, жазуу, сүрөт тартуу ушулар боюнча дагы сабактар өтүлүп, поэзия боюнча дагы сабактар өтүлөт. Анан окуучулар катышып, же студенттер катышып, өздөрүнүн деңгээлдерин жогорулатышса болот. Жакшы, бул Кытай өлкөсүнө баруу деген пландар бар да? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, барсак жакшы болот. Бул жактан Кытай тилин үйрөнүп, өз күчү менен Кытайдын университеттерине да барып окууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Учурда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы атайын түзүлгөн келишимдердин негизинде мамлекеттик гранттар менен окуп жаткан көптөгөн кыргыз студенттерибиз бар. Алардын бири Цзязин шаарындагы Цзязин Няндык политехникалык институтунда окуп жаткан Тахмина да бар. Менин атым Тахмина, мен азыркы учурда Кытайда Цзинский Наньянский политехнический институтта окуйм. 1-курста мен бул жака Кыргыз Орус Славян университетинен келгем. Биздин университетке Кытайда бекер окуу сунушталган, келишим болуп, мен документтерди тапшырып, бул жака өтүп кеткем. Азыркы учурда 1-курста окуйм. Деги эле кантип Кытай тилин үйрөнүп, Кытайга барып окуу үчүн эмне кылуу керек? Кантип бул багытта дагы да терең билим алуу үчүн кандай баскычтардан өтүү керек экендигин учурда Кыргыз-Кытай институтунда магистратурада окуп жаткан Сыймык айтып өттү. Жаштарга ошо Кытай тилин окууга деп айтат элем, анткени келечекте жакшы бир жумуш, жакшы бир адистиктин ээси болуш үчүн Кытай тилинин акыбалы чоң болуп жатат. Кытайга барыш үчүн Кытай тилин билиш керек. Ушул эле бизди Кыргыз-Кытай институтунда курстар болот. Эл аралык алмашуулар болот Кытай университеттери менен. Менин билишимче бул Кыргыз-Кытай институтунда 100дөн ашык Кытай университети менен алакалар бар. Бул жакта жакшы окуган студенттер ошол Кытай тилинин 4-уровень тапшырса, Кытайга барып окууга акысыз окуп келгенге болот. Кытайда акысыз эле эмес, ал жакта ар бир айлык стипендиялар дагы бөлүп беришет. Негизи абдан ыңгайлуу болот. Же Конфуций институтунда да окуса болот. Ошол 4-уровень алып деңгээлге жетсе эле ары экзамендерди тапшырып, Кытайга өзү эле интернеттен эле карап документтерди тапшырып өтсө болот. Ар тараптан билимдүү жаштарыбызды көбөйтүп, мамлекетибиздин келечегине мыкты кадрларды даярдоого өлкөбүз ар кандай шарттарды түзүп келет. Ал эми Кыргызстандын билим берүү тармагы дагы да өнүгүп, чоң жетишкендиктерге жете берсин.